Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күнгө карата жаңы 41 учур катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 12, Чүй областында 3, Ош областында 18, Ош шаарында 6, Нарын областында 2. Жалпысынан Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карата 339 учур катталып, анын Жалал Абад областында 89, Ош областында 116, Ош шаарында 42, Чүй областында 18, Бишкек шаарында 54, Баткен областында 4, Нарын областында 12, Ысык-Көл областында 4 учур катталды. Бир сутканын ичинде ооруканадан 5 жаран жакшы болуп дарыланып чыкты. Алар бирөө Ош областынан, 3-өө Жалал Абад шаарынан, 1-өө Бишкек шаарынан. Ушул убакыт боюнча бизде коронавирус боюнча жакшы болуп дарыланып чыккандардын саны 44 жаранды түздү. Тилекке каршы медициналык кызматкерлер дагы 12 учур катталып, анын ичинен 8 учуру Бишкек шаарында, 1 учуру Нарын областында, 3 учуру Ош шаарында. Жалпысынан 51 учур катталды. Катталгандардын ичинен 176 аялдар, 163 эркектер. Жаңы катталгандардын ичинен 22 аял, 19 эркек. Жашына карата 15 жашка чейинкилердин саны 35, анын ичинен 2-өө 1 жашка чейин, 16-дан 19-га чейин 11, 20-дан 35-ке чейин 79, 36-дан 55-ке чейин 125, 56 андан улуулар 89-ду түздү. Стационарда жаткандардын саны 290, анын ичинен 5-өө оор абалда бүгүнкү жандандыруу бөлүмүндө жатат. Анализге 23.870 анализга алынды, анын ичинен 22.471 анализи чыкты. Bir күндө 1415 анализ чыкты. Катнашкандардын саны 6251-ді түздү. Анын биринчи категориясы 1070, экинчи категориясы 5181.